Эски чукуй. Чыгарманын автору Нуржамал Бектинова. Мындан бир топ жыл мурун биз жашаган үйдөн анча алыс эмес жерде жайгашкан бир кошуна эжеке менен таанышып калдык. Эжени мурунтан эле көрүп, сыртынан таанычумун. Ал эжекенин уул кыздары, келиндери, үйүнө келип калган бир туугандарынын ушунчалык бири-бирине да, бөлөк адамдарга дагы кылган сылык сыпа мамилелерин байкап, ичимден өзүмчө эле ыраазы болуп калар элемин. Кийинчерээк жакындан таанышып, катышыбыз дагы да жакшы болуп жүрдү. Кичине колум бошураак болуп калса, эжекенин үйүнө барганга шашат элем. Анткени эже менен кичине эле убакыт болсо дагы сүйлөшүп отурсаң, ушунчалык жүрөгүң рахатка бөлөнүп, чөгүп турган маанай дагы кадимкидей көтөрүлө түшчү. Эжекенимин өзү токтоо, оор басырыктуу жана өзү дагы абдан мээримдүү боорукер эле. Орундуу сүйлөгөн сөздөрүн, айткан акыл насаат кеп кеңештерин муюп гана угуп отура бергим келчү. Анткени эжеке менен баарлашкан сайын кадимкидей өзүмдүн купуя сандыкчам тажрыйбага байып, толо түшкөндөй болчу. Биз кийинчерээк ал жерден башка жакка көчүп кетип, эжекеге күн алыс учурашканы барып калып жүрдүм. Бир күнү эжеке мага телефон чалып, үйүнө келип кетүүмдү сурангандыгынан үйүнө барып калдым. Келин эшикти ачып берип, мени жылуу тосуп алып, мен үйдөн кире беришиндеги бут кийимдердин ирети менен тизилип турган текченин бош жерине өзүмдүн бут кийимимди коюп жатып, канча жылдан бери ушул текченин көрүнүктүү жеринде турган илгерки, кеминде бери жагы эле 30 жыл мурун кийилгендей болуп эскилиги жеткен, сүрүлүп, жыртылып дагы калган бут кийим көзүмө чалдыкты. Келген сайын ушул бут кийим жөнүндө эжеден сурайын деп, бирок кайра орунсуз суроо берип алуудан тартынып койчумун. Алдымдан тосуп чыккан эжеке менен учурашып жатып, «Эжеке, бул кимдин бут кийими? Канча жылдан бери көрүп жүрөмүн. Дайыма сизден сурайын деп тартынып жүргөн элемин» десем, эже мени жылмайып карап, «Бул менин бут кийимим. Баамдап байкап жүргөн экенсиң да. Жүр үйгө кире кой. Шашпай чай ичип алып, анан айтып берейин» деп экөөбүз конок бөлмөгө кирип кеттик. Тамак аштан даам татып, чай ичилип бүткөндөн кийин эжеке сөзүн баштап калды. «Кызым, бул бут кийимди мен мектепте окуп бүтөөр жылы раматылык ата-энем кымбат тураарына дагы карашпастан кызыбыз чоңоюп калды дешип, чогултуп жүрүшкөн тыйындарына сатып беришкен эле. Ой, ошондо кубанычым койнума батпай, абдан сүйүнгөн элемин. Бирок көп өтпөй, ата-энебиз экөө тең биринин артынан бири удаа өтүп кетишип, бир заматта жетимсиреп, томсуруп отуруп калдык. Биз 6 бир тууган элек. Эң улуусу мен болчумун. Мектепти бүтөөрүм менен жогорку окуу жайга тапшырып, билим алып окуймун деп жүргөн оюм орундалбай, чедей болгон эни-сиңдилериме ата-энебизди жоктотпостон боорума бекем кысып, өзүм баш көз болуп калдым. Эгерде ошондо мен окуу жайга тапшырып, окуп кетсем, өкмөт бир туугандарымды балдар үйүнө алып кетмек да. «Ансыз деле мени жашсың, али өзүң дагы баласың. 5 баланы кантип бакмак элең?» дешкендерини такыр көгөрүп макул болбой, суранып жатып, балдарды бербестен өз карамагыма алып калганман. Дароо фабрикага, кийинчерээк заводторго жумушчу болуп орношуп эмгектенип, балдарды өзүм жалгыз тарбиялап, багып чоңойттум да. Ооба, ошол учурларда жанымды карчоруу иштеп жүрүп, абдан кыйналган элем. Тиягына тартсаң, биягына жетпейт дегендей. Колумдан келишинче бир туугандарымдын башынан баштап, мектепте жакшы окуусуна жана өлгүлүү, тарбиялуу болушуна басым жасап аракет кылып жүрдүм. Жанагы текчеде турган эскилиги жеткен бут кийимди бутумдан түшүрбөй, жай күз бою сүйрөп кийип жүрүп, кээде кышкы өтүгүм жыртылып же жок болуп калса, алдына кийизден кесип төшөп алып, бут кийимим көрүнбөгөндөй кылып, бак элеги узун шымдарды кийип алчумун. Канча деген узак жылдар бою ушул бут кийимим бутумдан түшкөн жок. Бир жагынан өзүмө жаңы бут кийим сатып алганды ыраа көрбөй, бир туугандарымдын кем карчын ойлочумун. Негизи мүмкүнчүлүк деле жок болчу да. Дагы бир жагы, бул сапаттуулугуна сөз жок. Көрсө союз убагында чындыгында эле көп нерселер абдан сапаттуу болчу экен. Ошентип олтуруп бир туугандарымды чоңойтуп,
баарын тең жогорку окуу жайларда окутуп, колумдан келишинче өлгөлөрдү түзүп түрткө демилге берип, жөлөк таяк болуп жүрүп, азыр шүгүрчүлүк баары жакшы жерлерде эмгектенишет. Өз очокторунун түтүндөрүн тың булатышууда. Өзүм дагы жүрү берип, турмушка кечирээк чыктым. Эң кичүү инимдин дагы иштери жакшы жүрүшүп, жакшынакай келинчектүү болуп, өзүнчө бала чакалуу оор бачар болуп калгандыгынан улам, эми милдетимди толук аткарып, мүдөмө жеттим деп кубанып жүргөнмүн. Анан бир күнү энимдин келинчеги ажырашканы жатышкандыгы жөнүндө мага айтып, ыйлап келип калат. Үйгө келип кетсин деп чакыртканымдан улам, келген инимдин сөзгө келбей, мүнөзү такыр эле өзгөрүлө түшкөнүн байкап отурдум. Кичине кайдыгерирээк, текеберирээк болуп, менсинип калганын көрүп, уунчукпастан эртеси ушул бут кийимди кийип алып, иштеген жерине бардым. Энимдин иш бөлмөсүнүн алдында кезекте тургандар көп болгондуктан, мен дагы кезек алып, күтүп отуруп калдым. Бир убакта бөлмөсүнөн баш багып, жардамчысын чакырып жаткан эним мени көрүп калып, кубанып жаныма басып келе жатып, бутумдагы эскилиги жеткен жыртык бут кийимимди көрүп, эки жагын алаңдап карап, коюңузчу эжеке, эмне мени атайын элге уят кылайын деп, ушул болбой калган жыртык бут кийимиңизди кийип келдиңизби? деп кулагыма шуурап айткан эниме өзүн сырттан күтүп турарымды колу менен белги берип айтып, эшикке чыгып кеттим. Артымдан келип калган эниме карап, эним, бул эскилиги жеткен бут кийимим албетте эсиңде калган, Анткени сен чоңоюп бойго жеткениңче эч уялбастан эле ушул бир бут кийимимди кийип алып, иштеп чуркап жүрүп, силерди багып чоңойтконмун. Анан эмне үчүн сен азыр уялып, намыстанып жатасың? Биздин кандай жакырчылыкта жашаган жашоо шарттарыбызды унутуп койдуңбу? Же сен өмүр бою бала чагыңдан баштап азыркы өзүңдүн бардар жашооңдогудай жашап жалаң, барчылык, токчулук, молчулукта чоңойдуң белең? Азыр чөнтөгүңдө бар болгон бир тике тыйыныңа чирене түшүп текеберленип, мурунку жашооңду бат эле унутта калтырдыңбы? Эгерде чиренип, текеберлене берсең, турмуш өзү бат эле баарын таразалап, өзүңө келтирип, ордуңа коюп коет. Ошондо мындан дагы эскилиги жеткен бут кийимге муктаждык болуп калуу толук мүмкүн экендигин эсиңден чыгарбай жүргүнүң. Тоо деп, адамгерчилик жана жөнөкөйлүк сапаттарыңды жоготпошуң керек иним. Сен элдин алдында менин эскилиги жеткен бут кийимимден уялсаң, мен сенин акылы кем, көөдөнү жок текебер кылып, туура эмес тарбия берип чоңойткондугум үчүн намыстанып, уялып жатамын, деп айтып, ачуум келип басып кетип калдым. Бир нече күндөн кийин эним келинчеги менен жарашып алып, экөө тең чогуу үйгө келишип, менден дагы кечирим сурады. Ошол күндөн тартып, энимде дагы жакшы жакка өзгөрүүлөр болуп, үй бүлөсүндө дагы, менин жүрөгүмдө дагы тынчтык өкүм сүрүп, кубанып жүрөмүн. Бирок, ошол окуядан кийин, ушул эскилиги жеткен бут кийимимди текчеден албаймын. Үйгө келип калган бир туугандарым дагы ушул бут кийимди көрүшүп, сестене түшкөндөрүн байкап калам. Өзүмдүн балдарым дагы ошол бут кийим менен жанындагы чыкыйган, баалары кымбат турган жаңы бут кийимдер менен салыштырып, жашоодо ар түрдүү жагдайлардын болуусу мүмкүн экендигин эстеп, түшүнүшүп, унуттан чыгарышпай ойлоно жүрүшөр. Эжеке мына ушинтип окуясын айтып берди. Эшикте кеч кирип бара жаткандыктан, мен дагы эжеке менен коштошуп үйгө жөнөдүм. Эжекенин айткан сөздөрү туура экенине терең ой жүгүртүп, ынанып кетип бара жаттым.